Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бүгүн 5-класстарга тарых сабагы өтүлөт. Бүгүнкү сабактын темасы генеалогия. Бүгүнкү сабактын максаты окуучулар генеалогия, санжыра тууралуу жалпы түшүнүк алышат. Генеалогия жөнүндө түшүнүк. Адам дайыма өз ата-бабаларын билгиси келет. Ата-бабасынын түпкү тегине, өткөн таржымалына кызыкпаган дүйнөдө эл жок. Байыртадан эле падышалардын, өкүмдарлардын, мифтик баатырлардын теги тууралуу айтылып келген. Байыркы Римде жана Грецияда адамдын теги анын коомдогу абалын аткарган. Ошондуктан римдиктер ата-бабалары жазылган кагаздарды аздектеп алып жүрүшкөн. Башкаруучу династиялар өздөрүнүн ата тегин көп учурда мифологиялык, легендарлуу баатырлар менен байланыштырган. Алар өздөрүнүн элди, мамлекетти башкарууга укуктуу экендигин бекемдеген. Россияда теги жөнүндө жазуулар 15-кылымдын аягында пайда болгон. Айрым орус падышалары, мисалы, Иван Грозный, бөлөк мамлекеттердин башкаруучуларынын тегин сүрүштүргөндөн кийин иш жүргүзгөн. Европада жогорку бийлик жерге ээлик кылуу укугу тегине жараша укумдан тукумга мураска калтырылып, ата тегине жараша үй бүлө күтүшкөн. Демек, адамдардын ата тегин изилдеп жана окуп үйрөтүүчү тарых илиминин тармагы генеалогия деп аталат. Түрк элдеринде, анын ичинен кыргыздарда ата тегин иликтөө өтө күчтүү өнүккөн. Сен кимсиң? Атың ким? Чоң атаң ким? Кайсы уруктансың? Кайсы уруудансың? Кайсы элденсиң? Деген суроолорго санжыра гана так жооп бере алган. Санжыра адам баласынын генеалогиялык дарагы же өмүр дарагы. Генеалогиялык дарак же санжыра уруктардын элдин келип чыгышы, таралышы, бөлүнүшү, тарыхы тууралуу атадан балага адегенде ооз-эки түрдө айтылып келген. Кийин жазуунун колдонулушу менен кагаз бетине түшүрүлгөн. Санжыра араб тилинен которгондо чажара, бисче, дарак дегенди түшүндүрөт. Генеалогиялык дарак же санжыра элдин тарыхын дарак сыяктуу тамыр бутактантып көрсөтөт. Бул болсо уруунун, элдин тарыхы тамырын терең жайып, шактары жайылган даракка окшош дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан генеалогиялык даракты өмүр дарагы деп дагы атап коюшат. Санжыранын генеалогиядан айырмасы эл, уруктардын келип чыгышы жана таралыш тарыхы муундан муунга ооз-эки түрүндө өтүп келгендигинде. Көпчүлүк түрк элдеринде жазуу кеңири колдонулаары менен санжыра өз маанисин жогото баштаган. Бирок көчмөн турмушта жашаган кыргыз элинде санжыра сакталып кала берген. Кыргыз санжырасында мифтик уламыштык багыты күчтүү болуп, ыр формасында, балык акындын вариантында жана кара сөз түрүндө Чодо, Муса кожолор айткан сөздөрүндө бар. Ал эми Белек Солтоноев, Осмоналы Сыдык уулу, Бала ырчы, Тоголок молдо, Талып молдо, Актан Тыныбековдор санжыраларын жазып калтырышкан. Ар бир элдин, уруунун, уруктун, ар бир адамдын санжырасы айтылган. Өзгөчө тарыхтагы белгилүү адамдарга карата ата тек сүрүштүрүлгөн. Санжыра тарыхка жакын, бирок аны тарыхый чындык деп түшүнүүгө болбойт. Анын көркөм структурасы уламыш, легенда, кошок, армандарды дагы камтыйт. Генеалогиялык дарак же санжыра дүйнөнүн көп элдеринде кеңири тараган жана өркүндөгөн. Европа өлкөлөрүндө өмүр дарагын түзүүдө аталары менен катар энелеринин да тектери көрсөтүлөт. Балдар,
сабакка түшүнгөн болсоңор, бышыктайлы. Адамдардын, уруулардын жана муундардын келип чыгышын изилдөөчү илим эмне деп аталат? Балдар, туура жообу генеалогия. Кыргыз этноними алгач белгилүү болгон. Кымбаттуу окуучулар, туура жообу биздин заманга чейин 201-жыл. Балдар, үйгө тапшырма 46-беттеги кошумча маалыматты окуйсуңар. Генеалогия деген теманы окуп, түшүнүгүңөрдү WhatsApp'тан жөнөтөсүңөр. Саламатта болгула.